Укпай атам деп атасыз, угуп атасыз. Биз да чыгабыз ал жакка, угулат. Жакшы, абдан жакшы угулат. Сөздү башка жака буруштун керек эмес. Коллегалар айтты, укпай атам деп. Даярданып келиш керек, так жакшы жооп бериш керек. Сынташым, мына көрдүңүз го, агартуу министрлиги болдуңуздар, канча мына билим тармагына суроолор пайда болуп атат. Кандай кызыгуу, бул жакшы нерсе. Мисалы, жаңы окуу системасына өтүп атасыздар. Канча көйгөйлүү маселе бар. Мунун баардыгы айтылыш керек, аякта ушул жакта айтылыш керек да. Айтылып жатат, сиз жазып алыңыз. Укпай атам деп атасыз, угуп атасыз. Биз да чыгабыз ал жакка, угулат. Жакшы, абдан жакшы угулат. Сөздү башка жака буруштун керек эмес. Коллегалар айтты, укпай атам деп. Даярданып келиш керек, так жакшы жооп бериш керек. Мен сизге өткөндө комитетте айтканмын, Литва мамлекетин бизге мисал кылбаңыз, алар тажрыйбасын айтпаңыз деп. Литва мамлекетинде 3 миллионго жетпеген калкы бар. А Кыргызстан биз 7 миллион ашып атабыз. Бизде прогресс болуп атат. А эмнеге отуруп эле Литва деп айтасыз? Мына сиз мисалы илимдүү, жакшы адиссиз. Канча окумуштуулар бар бизде. Өзүбүздүкү колдонолу. Андан кийин Кыргыздын тарыхын караш керек. Биз алар мына 15-кылымда түзүлгөн Вильнюс болуп. А биз айтып атат, тарыхчылардын тарыхына таянсак, 6-кылым, 11-кылымда Кыргызстан эң гүлдөгөн, өркүндөгөн маданият, өркүндөгөн мезгил деп жазып атат тарыхта. Анан сиз каяктагы 14-15-кылымдагы түзүлгөн мамлекетти бизге мисал келтирип атасыз. Эң биринчи жакшы окуу системасы болуш үчүн биринчи сапаттуу окуу куралдар керек. Жакшы ага эжекелер керек. Аларга эмне? Алар шарт керек. Не болуп түзүп койдуңар? Аларга шарт керек, биринчи ага эжекелерге. Жакшы мектеп керек жылуу. Жакшы айлык маянасы керек. Анан биз алардан сурашыбыз керек. Мына сиз азыр компьютер боюнча айтып кеттиңиз, мага Каракулча районунан жазып атышат. Бир канча мектепти. Мен кат жүзүндө сизге бергем мына. Мен азыр айтып коеюн, мына Каракулча районунда Ибраимов орто мектеби, Оразалиев, Калматов, Сыдыков мектебинде жана 25-ке жакын ушундай мектептерде бүгүнкү күндө компьютер жок, Надя Сынташевна. Мына сиздер аз алып атасыздар, мына июнда баштайбыз деп атасыздар. Таркатып бериш керек. Заманбап биз окуу багытына өтүшүбүз керек. Анда эмесе гана компьютерлерди. Ошон үчүн ушул эске алып койсоңуздар, депутаттар айтканына капа болбоңуз. Ошон үчүн жакшы жооп бериңиз, даярданып келиш керек бул жакка. Рахмат.